Жалал Абад облусунда баңгизатка каршы аракеттенүү боюнча МАК 2019 операциясы өтүүдө. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Операциянын алкагында милиция жапайы кара куурайды жок кылууда. Аксы районунда 2 гектар аянт жердеги 1 тонна 300 килограмм кара куурай жок кылынган. Майлы сууда 1 гектар аянттагы гендер кыйылган. Мындай иш-чаралар буга чейин Тогустору, Токтогул, Алабука жана Ноокен райондорунда жүргүзүлгөн. 33 гектар жердеги кара куурай жок кылынган. Bir күндүн ичинде өлкө аймагында 28 өрт кырсыгы катталды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кара Суу районунун Кызылкыштак айылында кечээ саат 1 чамасында Якубов көчөсүндө бир үйдөн өрт чыгып, ал жана Ша жайгашкан жана Кудайбердиев көчөсүндөгү үйлөрдүн чатырларына өтүп кеткен. Өрт саат 1:30 чектөөгө алынган. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 268 чарчы метрди түзгөн. Өрттөн кырсыктагандар же каза болгондор жок. Ал эми Жалал Абад шаарында аянты 200 чарчы метр навайкана күйүп кетти. Кыргызстанда жыл сайын 3 миллиард 300 миллион чылым чегилет. Бул туурасында журналисттерге тамеки индустриясынын эксперттери билдиришти. Эркин соода дүкөндөрүнө 2 миллиард 800 миллион тамеки келип түшөт. Эксперттердин Кыргызстанга ошончо турист келеринен күмөнү бар. Аналитиктердин баамында контрабандалык жүк, баажы салыгы жок дүкөндөрдө отуруп ташууда. Анткени Кыргызстанда жүккө салык төлөбөй ташып келүүгө чек коюлган эмес. Эске салсак, Кыргызстанда аткезчилик жолу менен ташылып келинген жалпы жүктүн 20%-ын тамеки түзөт. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 2 сентябрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги билдирди. 2019-2020 жылдын окуу планы боюнча жаңы окуу жылы 2 сентябрда башталат. 1 сентябрь билим күнү жекшембиге туш келгендигине байланыштуу 2 сентябрга которулду. 2 сентябрда саат 9-да ар бир мектепте салтанаттуу иш-чара болот. Сабактар 3 сентябрдан башталат. Милиция кызматкерлери эгемендүүлүк күнүнө карата 30 августтан тарта күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Министрликтен маалымдашкандай, бүгүн өкмөт үйүнүн алдында эски аянтта Бишкек гарнизонунун ички иштер органдарынын саптык кароосу өттү.